Жалал Абад шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсү эскертет. Шаардагы автобекет жана спутник айлампаларына жаңы жол белгилери коюлду. Анда белгиленген айлампага биринчи болуп келген автоунаа негизги жолду ээлеп, оң багыттан келген унаа каттамдары ага жол берүүгө милдеттүү. Акыркы мезгилдерде областтын борбору эсептелген Жалал Абад шаарында күн санап автоунаа кыймылы өсүүдө. Көрүлүп жаткан бул аракеттер жолдогу тыгындарды жоюу жана айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат. Акыркы учурларда автоунаалардын саны кескин түрдө өскөнү байкалып турат. Ошол себептен Жалал Абад шаарынын мына айлампаларында, кээ бир кесилиш жолдордо, ошондой катары эле борборлук бөлүктөрүндө жол тыгындары пайда болуп атат. Ошого карап биз азыркы учурда айлампа жолдорго жаңы үлгүдөгү жолдо жүрүү эрежеси киргизип атабыз. Бул дегени 2-4 жол белгиси менен 4-3 жол белгиси бирге коюлуп атат. Бул дегени айлампа жолго кирген автоунаа башкы жолдо эсептелет дагы, ошол автоунаа биринчи айдап өткөргөн укуктуу. Ал эми оң жактан келген автоунааларга жол берүүгө милдеттүү дагы уступи деп коет. Жол берип туруп, анан кийин кыргоойдо айлампадагы биринчи кирген автоунааны өткөзүп туруп, анан кийин айдап өткөнгө укуктуу. Учурдан пайдаланып айдоочуларыбызга, шаардын конокторуна, шаардын тургундарына айтар элем, айлампа жолго келгенде азыркы учурда обязательно жол белгисине көңүл буруп айдашыны суранат элем да. Эмнеге дегенде азыркы учурда бүт жерлерде Жалал Абад областынын аймагында айлампа жолдорго ушундай жол белгилери орнотулду.